айтып кеткен. Так, Умардын барбер шоу тоғандар. Хан деп тұрады. Азыр кирип көрөбүз. Записи жок бекен. Парковка кеңири. Бирок негедир бүгүн машина көп бул жерде. Файза чайканага келгендер көп да. Так, бул жагын билесиңер. Тугандар стрижкасы 490дон. А бул жагы болсо 790дон башталат. Хандын барбершоптун стрижкасы тугандар 3000ге чейин. Массажы, маскасы, кыскасы, сакал, мурут бүт барын алып, сону кылып жөнөтөт. Ассаламу алейкум. Бүгүн бул жака жаңы парикмахер келип калыптыр. Аты Кумар экен. Бүгүн көрөбүз, буга чачамдырабыз тугандар. Азыр бул жака камераны коюп коюн. Жигиттер соны кылып, чачымы алып, ушундай кылып, сону прическа кылып жөнөттү. Бирөөсү Кумар, бирөөсү Умар. Экөө тең биринен өткөн, бири кыйын балдар экен. Ушундай тугандар, телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коюм, ушул жерге келип, ушинтип красавчик болуп кетерсиздер. Атмосферасы укмуш. Биздин Умар, бул жак Кумар. Ушундай тугандар, кеттик анда видеону да ашылантам. Так, тугандар, Антонго. Давай, чё? О, келип калдык Антонго. Муз болуп тоңуп калыптыр бар жок. Анда бир BMW турат. Булар только ушу BMW Мерс карайт экен да. Так, 12ге келип калды эле. Давай турайлы. Компьютерын сайып кетти, короче, тугандар, да. Посмотрим, да. Ну это как бы это не просто, чтобы ты понимал, это не удаление ошибок даже, это именно перезапуск системы, это как бы даже чуть-чуть вот более, да, вот то, что я делаю. То есть если ты просто пытаешься удалить, она их не дает удалить. То есть проблема есть и все, и как бы она ее видит. Это именно перезапуск. Она сейчас какое-то время, она сейчас, ну, пока чухнет, что есть проблема. То есть это, ну как бы ты вечно так ездить не сможешь, это как бы. Все равно однажды даст, да, какой-то? Ну, все равно, не, она все равно зажгет, конечно, проблема-то никуда не решилась. Все, спасибо тогда. Так, да. Так, все, тугандар, кеттик эми, өчүрүп берди. Өзүңөр уктуңар. Бул өчүргөн поломакты жок кылбайт, ну, перезапуск деп атат. Ошол датчиктерди полностью системаны перезапускать этип, неме кылганда жоголуп атат. Бирок, булчу ысыгында жүргүзсөң күйбөй атат, ушу эртең менен эрте муздагында жүргүзгөндө күйүп калды да, өткөндөчү. Ата күндүзү монтип ысыгында машинаны өчүрүп, кайра жүргүзүп неме кылсаң вообще эч нерсе жок. Тугандар, айткам өткөнкү видеолордочу, офис снимать этип, полностью монда профессионально кылып, кичине мындай көзгө көрүнүктүү болуп офистерди кылбасак, уже үйдө жанагынтип монтаж кылып, аны муну кылыш өтө кыйын болуп атат. Буюрса офисти ачып даярдап алсак, буюрса мощный болот тугандар астыда. Кеттик анда барып офисти көрүп келеличи, кандайлары бар экен аз көрөбүз. Бүт ал жөнүндө дагы маалыматтарды бере кетем. Квадрат метри канча болуп атат, дегиле офис снимать эткен кандай болот тугандар. Андыктан поддержкадан берип, лайктан басып, комментарийден жазып, канча сом менен чогултуңуздар. Да, здесь немножко бардак, конечно. А вот еще. Отопление работает, что ли? Работает, но здесь... Отключена, что ли? Здесь купишь тепло в этом, а это холодно, это надо воздух пустить, воздух сделать. Азыр офисти көрүп чыктык. Жакшы экен. Өтө жакшы, үйгө жакын эле жерде. Прям пешком келсе деле болот үйдөнчү. Так, радиону өчүрүп турайын. Сразу эле кайра чыгып калды.
Жана өчүрдү чектич. Короче, не вариант. Азырда 1000 рубль берип келгем. 1-2 күн туруп турабы десем жок. Азыр 235 километрлер калды. Авитадан бир жерден карап туруп, азыр мо Эдбулун ачышбайт эте турган жерге барып туруп, ачышбайт этип салыш керек болду. Короче, вообще не вариант. А так ремонтуна бак саканын полностью алмаштырыш керек болсо, больше 100 тысяч стоит. Вот баягы ушундай тургандар, азыр үйгө барайын. Все тургандар, азыр жанагы чип кылган жер бар эле го, билесиңерби, машинаны тюнинг кылган жер. Ошол жерге чалсам, конечно, удалять этебиз дейт, анын эч проблемасы жок. 15 000 болот дейт. Келсең 1 саат, 1,5 саатта проблемаңды чечип беребиз, келе бер деди. Азыр адресин жазып бара калайын, көрөбүз анда кандай кылат, анда бүт көргөзөм. Короче, заодно немени да сураш керек болду да. Stage 2-ны канчага кылат экенинчи? Жана пламя гаситель анымыныларын коюп канча болот экен, ошону бүт сураш керек болду. Азыр мастерге келдим, компьютерден алып чыгыпты. Билесиң эмне, чиповать этип кеткен машинени. А что, это не выйдет? А? Не выйдет? Тебе удобно здесь? Нет, давай тогда выйдет. Если выйдет, давай загоню, брат, а то здесь холодно же, снег еще. Все, азыр. Ана чыкканбыз, ичинен алып кирип, ысыгыраак жерде. Шашпай нормально кылган, жакшы да все равно бүйдө үшүп калтырап. Жер не болуп коюп. Короче, Stage 1'ди полностью сурадым. Stage 1 дедим, Stage 2-нычы. Stage 2 кылдырам десең дейт. Короче, 150 000'ден где-то 200 000'ге жетпеген акча кетет дейт полностью. Мотор, коробка бүт бардыгын прошивать этип, охлажденияларды коюп, катализаторду удалайт этип, даунпайп коюп, жанагындай пламя-гаситель ошону коюп, бүт бардыгын даярдап беребиз. Где-то 180-160 ушундай дейт, плюс-минус. Бүт эсептеп чыгарып беребиз эгерде кааласаң дейт. Жайында бир көрүш керек, эгерде акча кылса кылды. Минимум 50% сил кошулат дейт, эгерде данный момент где-то 200-250 боло турган болсо, ошондо 100-100дөн ашык кошулат экен да. Где-то 300-350 ваттын күчү болот экен. Эгерде Stage 2 боло турган болсо, тургандар ошондой. Все хорошо, без проблем, тогда на связи здесь на работе. Давай. Ага, блин, это самый легкий подогренчак. Все, здесь работа около часа. Не час, 40 минут готово будет. Все. Азыр сиздерге бир сонун нерсе көргөзөм, туугандар. Катализатор десе, почти бир 90% водительдер түшүнбөйт бул эмне экен депчи, жана ачып көрбөгөн үчүнчү. Катализатор момундай болот, туугандар. Көрдүңөрбү? Бул какой-то бир жанагындай көп бир элементтен турган, химический, өтө мындай баалуу материалдан жасалат экен. Буну мындай кылып светке кылса, нар жагынан бер жагы көрүнөт. Сетка да, мындайча айтканда, ушундан воздух через ушул аркылуу өткөндө, двигательден чыккан түтүн ушундан аркылуу өткөндө газдарды ушул өзүнө пропитывать этип, газ чыгарбай ушул тазалап калат экен туугандар. Ошон үчүн бул көп жанагындай кымбат элементтерден жасалган үчүн кымбат турат экен, ошон үчүн 15 000, 20 000ден алат. Мындай карасаңыздар, бер жагынан нар жагы көрүнүп атат мынчы. Көрдүңүздөрбү туугандар? Ким байкап атат, свет өтүп атат, көрдүңөрбү? Ушунчалык узун болсо дагычы. Ушул талкаланып калгандан кийин двигательден воздух чыкпай, полома калып келет да туугандар. Катализатор деген ушул. Бул двигательден чыккандан кийин эле жанагы эмне деп койчу эле, түтүн чыккан жеринен ошо бир бочканын ичинде турат. АТС-мен чыгып атат, короче. Глюстилдин баш жагы эмне деп койчу эле, коллектор деп коелу эле. Коллектордун ичинде турат да булчу. Почти коллектордун жанында, ичинде эмес, жанында турат. Так, прошивать этип болуп калышты окшойт. Все, готово. Все. Сейчас стойку подключим. Если что, если удалить потом катализатор, Без проблем, там все готово. Все, Все да? сделано, все готово. Катализатор можно удалить и сразу все вместе. У тебя EGR сейчас прошитый, отключение от Blue тоже все сделано, все. С экологией все сделано. Экология полностью. Вырежешь, удалишь, саживал и все. если что, катализатором там что-нибудь будет, значит не будет показывать, да? будет Там? показывать. Не будет Не показывать. будет. 100%. На крайнем случае около 200 тысяч надо убрать, да? Катализаторы. 250 уже удаляем. Просто машина будет плохо ездить, тупо тяга будет потеряться. Как будто держит по машине, ездит машина. Но никаких ошибок не будет показывать. Просто катализатор удаляет, все. Все.
Так, заводить это газ. Чеки будет прот. Далее. Ошибки панели пропался, да? Вот где вот сообщение. Но чек горит. Чек сейчас. Низкое давление. Так, низкое давление восстановителя деп. Все равно bir ошибка қалды. Az görüyoruz bundan nizkeni. Горит? Да? Не, все. Не горит? Нет, не горит, все. Аздағы сұрайбыз, ет бұл бақта қалай өрсін, еш нәрсе болбойбу депчи. Атап жүрүшүнөн ешқандай өзгөрүш анымыны жоқ. Ошол выхлопный газ, выхлоптан газ чыгарып отса, так все нормально. А то, что в баке Red Bull, ничего страшного? Ничего страшного, можно там оставить, можно там отсюда. Так, они как есть, так и останется, да? Да. Никуда не исчезнет? Нет, не исчезнет, 100%. Все. Вроде бар жағы нормально, жүрүшү, турушу. Бар жағы жакшы эле жүрүшү вроде. Иш түрүндө дагы көрөбүз. Кыскасы кечээ күнү пятница күнү иштей албадым. Машинаны оңдотуп келгенден кийин бир аз сууга өтүп калганбы, температура болуп, тамактарым ооруп, ангинам кармап калганбы. Айтор ишке чыга албадым. Машинаны жуудуруп, тазалатып келип койгом. Жүргүзгөндө жакшы эле жүргөн, бирок кайла чек күйүп калдым мен. Кечээ күнү почти 20 000 оңдотуп келгем, 5 000. Биринчи 15 000 дедилер, кийин дагы бир нерсесин коштук, дагы 5 000 деди. Хорошо дедим. Бирок мен жолдо келаткандан кийин чалып калды. 15 000 эмес, 20 000 эле. Ладно, 5 000 эртең кечинде которуп коем дегем. Бүгүн эми ишке чыгып жөнөйүн десем, монтип дагы чек күйүп калыптыр. Эч кандай ошибка көргөзгөн жок. Могул жерде сообщениясында бирок чек күйүп турат. Ушундай туугандар, азыр чалсам албай атат эмчи. Чалсам мастер Кудайжалгап алып калды, Нургаз келе берди. Red Bull'нун блогундагы штикерди суруп коюш керек. Анан өчөт деди. Хорошо деп кеттим. Всё туугандар, сервиске келдим. Аз кирип көрөлүчү эмне эркенем. Ушинтип ырсып эле күн өтөт да. Аяк барасың, бияк барасың, чай ич керек, туалетке барыш керек. Ушу менен эле bir күнүң жок. Азыр буга да келсем, Мурат бүгүн бошобой калдым, понедельник эле келчи дейт. Мен понедельникке чейин жүрүп турам, эми жанып турса да, эми курсагым ачып кетти жол. Аз барып эптеп курсактай болуп туруп, анан ишти башташ керек болду эми. 4 болоюн деп атат ошо саатта. Здравствуйте. Можно подъем, да? Надо? Да, конечно. Давай нормальную музыку сейчас. Не какой-нибудь Baby Mellow там, окей? Вот это можно френды так, как раз сейчас на конской антоне раз. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know Бүгүн көчө толуу адам эмнегедирчи? Чыккан пассажирлар эле 4-өө жолку машинанын ичин былчылдатып, чыла кылып, иштерин согула берди. Бүгүн эмнегедир билбейм, суббота. Бүт эле жаштар койкоңдоп музыканы коюп алып, доңкушуп, секирип, бийлешип. Так. Кечки саат 8:30 болуп калды. Канча заказ болду? Бүгүнкүгө 8 заказ 7094 рубль болупчу. Кеттик дальше туугандар. Азыр домой коюп койгом, Шереметовага бир жирный заказ алып алсак арубайт окшойт да. Шереметовага жетпей атып эле коэффициент менен заказ түштүк, кресло менен ещё. Көрөбүз, азыр жеткенде каяк барабыз. Шереметовадан келдим. Ондай сонун бир домго келип калдым. Жарым саатта келдим. Чамадандарын түшкүчү деп 5 мүнөт өтүп кетти. Так, 2976 рубль болуп тургандар. Жарым саатта. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.
слушай мою историю про мою. Читаешь там? Очень классно. Тебе спасибо большое. Пожалуйста. Мы сами выйдем. Депоға келіп қалдым туғандар. Бла-бла бар. Ондай соның қылып жаңа жылға жасап қойып бір так. 13 минутта келдім бір заказда. Ей. Так, 13 минут 1183 рубль болды. Ушунчалық қар көп жағаннанчы бечара мына дворниктер. Дворниктерге қиратты эле күрөп айтат өзү биздин үйдүн астын уже күрөп эле коюшту. Yok, бул жакта жаап коюптур эми. Тынбай атышат го грузовиктерде кар ташыпча. Тон карап койду. Түгөй койду бул кардагы, токтобой койду мынакей. Тонналап ташып атышат го жерине. Так, daha bir zakaz toğanlar. 24 minutda 1802 rubl. 25 minutda geldim. Завершить. Так, 1375 rubl. Конечно. Без коэффициент арзанырақ беріп қойды, но нормально де oldu. Заказ отменен. Қайсы заказ? Мен заказ алып жатырмын. Чыңгырағаннан не үшін чыңгыраған? Смоленский переулок, перейлүү менен беріп отады. Так, 5 минут дейді. Центрге түшіп қалдым. Савинская набережныйда жүрөм. О, мостоду жакшы билсеңер керек, көрүп кеткендер. Так, бул жагы Киевский вокзал. Мынакей. Так, тоғында daha bir son заказ алып келдим. 27 minutda 2155 rubl болды тоғандар. Саларьеваға келіп қалдым. Метро Саларьева. Бүгін ішті тытып қойдым. Действительно, 12-ден кейінле 5 заказ 5600 болып тұр. 12-ге чейінле қанша болды? 13 заказ 12400 болып тұр. Хейтерлердің көзі тиіп кетпесін. Не жаныңдан вот. Заказ отменен. Рано болса болды ғой. Эми домой жагайында болса Москвада берип атты эле. Ладно, домой жага токшойбуз, эми майла жок. Бүгүнкү күнгө контрольный заказ буйруса тугандар. Метро Саларьевадан түшүп келатып, заказ түштү Шереметовага. Білесіңер, Шереметова бір-екі барып көрсем, құрсағым тойып ойды. Шереметова терминал Б-ға заказ түшті. 45 километр 41 минутта көргөз отады. Ақшасын көрөбүз, қанша өрет болды екен. Ушул заказды алып барсак, где-то бір 20 миңдин тегерегине ақшаға иштейбиз бүгүнкү күнгө тугандар. Как раз мону алып барсам, плюс-минус 12 саат болот экен. Ишти баштаганыма 4-те баштаган экен, мага саат 3,5 болду тугандар. 12 саатта 20 миң менимче нормальный. Қанша вот полный бак кетеле екен, аз полный бак дедим ғой, жарым бак кетеле екен, аз аэропортқа барсам ушул жарым бак кетет болуш керек. Полный болчу, мен чыкканда жарым бак кетирип плюс-минус 4000 нарак берагы менен толот, 2000 кетет экен да ошондочу. 2000 рубльдик селярка менен 20 миңге иштесең нормальный го дейм.
500-600 burda çay içtim, 2000 so'mдук. Солярка кетсе 500 so'mго машинени жуудурдум. Так, тугандар, Шереметовага жетип келдим. Ёлки, көздөрүм жармашып. 12 saat жүрүштө эле оңой эмес өзүчү. Жана таксистерге жана мынча иштедим десе көп көрүнөр эт, бирок чынында 12 saat за рулем жүрүш да оюн эмес тугандар. Мен бүгүн канча километр жүрдүм билбейм, бирок азыр 36 мүнөттө алып келдим Шереметовага. 2343 рубльге жагаптыр, жарым саатта. Бирок 44 километр жүрдүм, ушундай жүрдүм. Так, домой менен келдим, завершить домой. Ушундай тугандар. Кеттик үйгө ушу менен. Так. 12.000 плюс 7 19600 иштеп 19600 иштеп тугандар. Ровно 12 saat дегенде 4-тө башталган экен, мына саат 4 болуп. Ушундай тугандар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө тугандар. Чарчап болбой калдым, сүйлөгөн да акыбалым калбай калды. Кеттик андай.